Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, Misir Keji kanalının katılımcıları. 12 avgust 2022 жыл Жалал-Абад облысы Шамалсайға жақын Қызылту айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсөтүүчү дыйкан жигиттин, чабандес жигиттин жакшы улакта жүргөн аты бар экен. Ошол аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан биздин сатуучубуз өзү маалымат берет. Кандай ат болду экен, улактары кандай болду экен, тагыраагын биздин сатуучубуздан толук маалымат алалы. Сиздер назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдик. Эми бул атыбыздан биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берели. Алгач эле ушул жашынан сурап айтайлычы. Азыркы убакта жашы канчада болду экен бул? Жашы быйыл 6 асый. Эси мен ошо 6 асый да, Кудай кааласа. 6 асый болгондо 9 жашар болуп калат, Пародасы кандай болду бул? Кыргыз жылкысы да. Кыргыз жылкысы, таза. Өзүбүз да алганбыз деп калдыңар да, түбү кайсыл жактык болду? Качан алдыңар эле? Өзүбүз ошо 1 жыл мурун алып келгенбиз. 1 жыл болду, Жакшы акчага алып келдик да. Ошо бул таги өзү өзгөнүн советиники да. Совет. Каракулжадан, Каракулжа. Бишкекте чабып жүргөн ат. Бакыт Балбан деген бала чабып жүргөн экен. Бишкекте Бакыт Балбан деген чабып жүргөн экен. Эми улакта жетишкендиктери кандай болуп атат? Ийгиликтери бир таштаган сорундары болдубу? Ооба, былтыр биз алып келген ат арык эле да. Кудайга шүгүр, арык болсо дагы ат жарады, торпок улак. Жерде биздин территориядагы эң бардык торпок улакка барып жарады. Кудай кааласа тай алды. Ой, акчалай сыйлыктарга таштады 1 жылдын ичинде жакшы эле. Демек, Бишкекте чабып жүргөн болсо, чүйдө дагы азыр жакшы улактар болуп атат, Алман улакта жүргөн. Бул жакта дагы чоң жыйындарда ушул тай, койлорго таштаган, Жакшы. Кудай кааласа ушу торпок улактын аты да, үстү топ жана. Бул жерде өзүң чабасыңбы же балбандарга берип чаптырасыңбы? Биз эми кичине кызыгуучу адамбыз ака. Бу жерде бизде аксакал Казым Палбан деген палбан киши бар. Ошо былтыр ошо чапты. Биздин территорияда дагы көргөн билген палбандар болсо баары тааныйт. 1 жылдын ичинде Кудай кааласа мындай таанымал эле болду деп айта алам. Ошо Казым Палбан ийгиликтерге жеткизишти. Жакшы жарады ат. Улагы жакшы. Ошол Шамалсай жергесинде Казым Палбан деген биздин балбаныбыз бар экен. Ошол палбан жаап жүргөн экен. Азыр ден соолуктары кандай? Жакшы элеби? Жеп ичкендери? Кудай кааласа ден соолугу жок ака. Бардыгы. Дени карды таза. Мындай караганга жооштой эле экен, Ооба. Басымы өтө күчтүү ака. Жолу бар. Караганга колго өтө жошот. Адамга жакын. Bir gün жанына келбесеңиз, кичине өзү чакырып алат ака. Жакшы. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип турабыз. Анан улактарда жүргөн видеолор да бар деп калдыңар, Ооба, эми биз бардык видеолор тарта албаппыз эми. Бир айың акыркы күчтүү жыйын болду эле. Ошондо кичине видео тартып койдум эле. Ошо бар. Сурагандар болсо WhatsApp'тан жиберет. Мүмкүн болушунча биз дагы ошол видеого кошо чыгарганга аракет кылабыз. Ала, теги бастыңбы? Көйгат ортодо жүрөт. Мени чыгып аткан адам. Текрода. Бияка. Аге. Биздин көйгат ортодон бияка жарып чыган. Казым Палбан. Ne oldu? Musa hareketli Musa. Musa Temur geldi Eko. Kazım Devaskan. Temur'a karap koy Temur'a Musa. Kazım Akaya koy. Kazım Akaya koy. Kazım Akaya koy. Al. Hadi full koyun.
Kazım akaga koy. Böyle hareket kılın. Özüm atımı tartıp koyayım endi. Hiç tartpaydı ekem la bir video. Koşa Kazım aka. Kazım aka minip turib ana. Kazım akaga koy bir jol. Kazım akaga koy boldu bir jol. Сіздерге мынандай қысқаша маалымат бердік. Эми жакындан бери кабак баштарынан сіздерге жакшылап көрсөтөлү. Жакшылап көрүңүздөр. Жаныбар өзү мындай жоон жолпусунан келген ат экен. Үйүрдө жүргөн бекен? О ака, мен үйүргө койбодум да. Анан мурунку ээлери ошо үйүрү, улагы гарантия деп алгам. Силерге чейинки убакта жүргөн, Ооба. Жакшы. Туяктарын көрүп койсоңуздар болот. Biraz улакта тебеленген жерлери да бар экен. Улакта тебеленген жерлери сүрүлүп, туяктар мощный болуп калды. Чоң жарат болгон эмес, Чоң жарат жок Кудай кааласа. Өтө сонун. Үстүнө мингенде толо турабы мындай? Аттын үстү өтө ток ака. Көп мингенде айтып калышат да. Аттын үстү ток болсо жакшы дешипчи. Эми бир-эки бастыралчы, бастарынан көрүп биздин көрүүчүлөргө жакшылап жеткиргенге аракет кылайлы. Жаныбар. Аркы чатаяктан да көрсөңүздөр болот. Сиздерге мындай кенен жерде бир бастырып көрсөтөлү. Бер кайры беребиз. Жаныбар өзүн алып жүргөндөрү жакшы экен. Туяк баштарды дагы көрүп атасыздар. Баары тегиз, жакшы жүрөт экен. Өтө сонун. Жакшы. Чаап көрсө кандай болот экен? Жок, чаппайбыз ака, кичине туруп калды да. Азыр өзү дагы курса токтой көрүнүп атат. Бир аз турган ат деп турат. Эми биздин алармандар өздөрү келип көрөт албетте атты. Эми барына кызык ушул аттын баасына келеличи. Канча деп турасыз баасын? Баасын эми ака биздин оюбуз 400 000 деп турабыз ака. Айтылыш баасы, Айтылыш баасы. Жаш кардар келсе сүйлөшүүлөр болот. Кудай кааласа болот ака. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, айтылыш баасы 400 000ге коюлуп жатат экен. Албетте айтылыш баасы сүйлөшүүлөр болот. Андыктан экрандагы номерлерге чалыңыздар, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге аттан маалымат бердик. Жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.